Туғандар, Беловодскийден 13 сотық документальный жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү толук жашоо шарты бар үй, жанында чоң сарайы, анан гаражы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туғандар. Баасын башында эле айтайын, $60 000 кеми бар деди туғандар. Азыр бир катар сиздерге четинен көрсөтүп беребиз. Эгерде ушул биз көрсөткөн үй сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге ээсине чалып байланышып баалашып алсаңыздар болот туғандар. Дарегин айта турган болсок, ушул Беловодскийдин центрына эле жанагы Писатлет Киргизия деген көчө менен бир аз жүрүп туруп эле кайра сол тарапка ушул биз турган Красноармейская көчөсүнө буруласыздар дагы 189-дарекке келесиздер. Кааласаңыздар бул жак жагынан Асфальт көчө менен Октябрьский көчөсү менен чыгып туруп эле кайра оң тарапка Ломоносова көчөсүнө бурулуп туруп эле кайра ушул биз турган Красноармейская көчөсүнө оң тарапка бурулуп 189-дарекке келе бересиздер тугандар. Сатыла турган үй дал ушул жерде жайгашкан. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерге четинен көрсөтүп берели. Эң негизгиси бардык документтери так таза, суу свети бар. Анан жанагы трехфазка электр энергиясы ЗМдагы тартылган, аны дагы документальный кылып бир катар тактап киргизип алсаңыздар болот тугандар. Көчө тарабына ушул дарбаза калиткалар орнотулган, пескоблок менен тосулган. Киргенде эле оң тарапта көрдүңүздөр, бул жагында көмүрканасы бар. Көмүрдү ушул жерге эле түшүрөсүздөр дагы, алып кирип жага бересиздер. Бул жак жагында дагы кенен болгон бош орундугу, эми эркектер үчүн дагы турниги дагы жасап коюптур тугандар. Бул жакта үйү толук жашоо шарты бар. Анан бул тарабында болсо бир унаага ылайык гаражы тугандар. Гараждын ичин бир катар көрүп коюңуздар, анан үйдүн ичине дагы киребиз. Мынакей, азыркы учурда эми бул жакта керексиз оокаттары бир муравей турат экен. Ичи бошотуп алып туруп, унаңыздарды киргизип койсоңуздар болот. Анан бул жагында узуну 36 метр болгон чоң сарайы дагы бар. Үйдүн ичин көрсөтөйлү, анан сарайды дагы сиздерге бир катар көрсөтөбүз. Үйгө киргенде эле бул жер пут чечме жайы. Андан бери кирсеңиздер, бул жак жагы болсо коридор болуп калат экен. Киргенде эле бул жагында холодильник, морозильник, шкафтары турат. Анан бул жак жагы ашкана. Мынакей. Бул жагында азыр тамак бышырып атат экен. Топкасы ушул жерде жайгашкан. Үйдүн жылытуу системасы отопление менен. Бул тарабында болсо стиральный машинкасы, раковиналары бардыгы бар тугандар. Анан бул жак жагы болсо киргенде эле кенен болгон холл. Көрдүңүздөр. Ушундай Г формасында жайгашкан жумшак эмеректери, чай ичкен столдору, бул жагында ТВ зонасы, анан бул тарабында болсо бир спальный бөлмөсү бар тугандар. Мынакей. Көрдүңүздөр. Анан үйдүн бардык полдору таза жыгаштан. Жылытуу системасы ошол отопление чугун батарейкалары орнотулган тугандар. Бул жагы зал бөлмөсү кенен болгон. Анан бул тарабы болсо детский бөлмө экен. Мынакей. Ушундай 4 бөлмөлүү жилой, көрдүңүздөр, өтө сонун. Азыркы учурда эми үйдүн абалы орто тугандар. Эгерде ичинде косметика ремонтторун кылып алсаңыздар, бир катар актап сырдап сонун болот. Анан же болбосо чоң үй салам деген болсоңуздар, бул жагында кенен бош орундугу бар. Ошол бош орундукка кенен үй салганча, ушул үйдө дагы жашап турсаңыздар болот тугандар. Эң негизгиси бардык документтери так таза колдо, мектеп бала бакчага жакын. Анан бул жакта Воскресенье базарга дагы жакын экен. Бул тарабынан Беловодскийдин центрына деле пешком бир бат эле жетсеңиздер болот да. Чоң трассага жакын эле жайгашкан тугандар. Бул жагында болсо ушул сарайы. Сарайынын берки четине өзүнчө бир бөлмө кылып койгон. Бул жагында жанагы кышта төрөлгөн торпокторду, туулган торпокторду ушул тарапка киргизет экен. Анан бул жак жагы болсо койканасы мынакей. Азыркы учурда эми ушул жерде койлор турат экен. Мына, көрдүңүздөр, мындай кылып туруп баклажкаларды илип коюптур. Кочкорлор секирип сүзөт экен да. Ушул жерден эле келесиздер дагы ушул акыркы эле жемин, суун, чөбүн ушул жерден эле берет экенсиздер. Бул жактан алып туруп эле сууду куюп коет экен да бул койлорго, Анан бул жак жагы болсо жемканасы мынакей. Жемканасы. Жемди ушул жерден алып чыгып туруп эле бул жакта койлорго, бул жакта уйларга берип, ушул жерде мал чарбачылыкты өнүктүрсөңүздөр дагы болот экен. Бул жагы эми чоң сарайы. Узуну 20 метр экен. Жалпысынан кошкондо сарайы 36 метр экен. Көрдүңүздөр, акырдан болгон цементтер бардыгы куюлуп жасалган. Бул жагында негизи жерден көтөрүп, астын бийик кылып, пол кылып, жанагы бир 10 кочкор, бакма койлорду карайм деп ушундай кылып туруп ыңгайлаштырып түзүп койгон экен. Кыласаңыздар, муну алып туруп каттарынан бука байлап койсоңуздар бир 20-25 бука батчуда экен тугандар. Бул жагы рабочий зонасы, көрдүңүздөр, Өтө сонун. Сарайындагы сонун кылып салган, күнгөй бет кылып, кышында дагы бул жагы көрдүңүздөр, ачык турат. Күн чыкканда сарайдын ичине күн тиет экен. Анан күн өтө суук болуп кетсе жаап койсоңуздар болот.
үстү сенебал катары колдонулат. Көрдүңүздөр, жалпысынан бир 800 штуктай пресс жөө батат экен. Анан бул жак жагы болсо бош орундугу туугандар. Көрдүңүздөр, те төр тарапта алма бак дарактары деле бар экен, бир 45 түптөй полукарлик, алар деле мөмөгө кирип калган, мөмө берип турган учур азыркы учурда. Анан бул жак жагы болсо айдоо жер экен да. Бул жагына эми өзүңүздөр үчүн жанагы картошка, сабиз, пияз, помидор, огурчу эгип, дыйканчылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен туугандар. Мына ушул сиздер көргөн үй 13 сотук жер аянтында жайгашкан. Бардык документтери так таза колдо. Баасы 60 миң доллар кеми бар депти туугандар. Эгерде ушул үй, ушул сарай сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышып, жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот. Ушундай кенен участкасы менен үй сарай издеген дос туган тааныштар болсо ушул видеону жиберип коюңуздар, анан WhatsApp группаларга дагы жөнөткөндү унутпаңыздар. Тез кабар кызматыңыздарда болду. Ассаламу алейкум.